Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде bir коомго башчы болуу ошол коомдун кызматчысы деп мусулман коомуна башчы болуунун кандай болушун bir сөз менен айтып кеткен. Биз да колдон келишинче жан үрөп мусулман коомчулугуна ак кызмат кылып беребиз деп алдыңыздарга сөз берип кетем. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына жараткан Алла Таалага шүгүрчүлүк кылабыз. Мына элибизде багы ошо алымдар кеңеши багы ишеним көрсөтүп, андай мына курултай делегаттары ишеним көрсөтүп, ушул иш башыбызга жүктөлдү. Эми Кудайым буйрса мына жаратканга таянып, жаратканга жалбарып суранарыбыз. Ошо биргеликте ушул жерде аалымдарыбыз менен биргеликте Кудайым буйрса дин кызматына багы аттанып жатабыз. Эми бизде Кудайга шүгүр, мына биздеги дин эркинчилик дүйнөнүн бир да мамлекетинде жок. Ошону эч убакытта танбашыбыз керек. Ошондой дин эркинчилиги берилип аткандайын ошол нерсени жакшы пайдаланып, келечегибизде Кудайым буйрса элибизди ушу салттуу динибизге, ата-бабабыз тутунуп келаткан Ханафи мазхабка, Матуриди акыйдасы деп биздин ата-бабабыздан салттуу дин болуп келаткан нерсе, ошол нерсеге жан үрөп элибизди бир нукка салганга колубуздан келишинче аракеттерибизди кылабыз. Буга аракет өтө зор болушу керек. Биздин динибиз бир гана тынчтыкка чакырат. Биздин динибиз ынтымакка чакырат. Биздин динибиз биримдикке чакырат. Биздин динибизде бөлүнүү жарылуу болбошу керек. Ошону үчүн ушул нерсени элибиздин катмарына толук сиңирүү негизги максаттарыбыздын бири.